Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala çeksiz maqtoolар süйтүү пайгамбарга салам дуалары болсун. Өткөн жалпы имандуу маркумдардын катарында Аллах Таалам эне өз рахматын алсын. Тирүү кезинде кетирген кемчилик ката күнөөлөрү болсо Аллахым өзү кечирсин. Кылган жакшы ибадат амалдарын Аллахым өзү кабыл кылып ажыр соовун берсин. Артында калган бир туугандарына, жакындарына Аллах Таалам сабырдуулук берип, эне өзүнүн артынан дайыма жакшы иштерди кылып эскерип, сооп багыштап турчу инсандардан кылсын Аллахым. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде айтат: "Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Иннеке майитун ва иннехум майитун." Аллах Таала пайгамбарга айтат: Мухаммад, чындыгында сен да өлөсүң, сенден кийинкилер да өлөт" дейт. Урматтуу туугандар, жер бетинде эч ким тирүү калбайт экен. Баарыбыз бул дүйнөдө убактылуу конокпуз. Өмүрүбүздүн аягына чейин Аллах Таалага кулчулук кылып, ибадат кылып, жакшы иштерди кылып калайлы. Анткени өлгөндөн кийин билет экенбиз биз менен кайсыл амалдарыбыз калганын. Андыктан ар дайым ибадатка, жакшы ишке көңүл буруп туралы, акыретибизге көңүл буруп туралы. Бул дүйнө убактылуу, ушунчалык кыска жана баасыз дейт. Пайгамбар айтат: "Эгерде бул дүйнөнүн кадыры баркы бир чымындын канатынчалык болгондо, Аллах Таала имансыздарга, кафырларга бир урттан суу бербек эмес" дейт туугандар. Ошон үчүн рызкыбыздан эч качан коркпойлу, ибадатка жалкоолук кылбайлы. Аллах Таалам айтат: "Мен пенделеримдин бардык күнөөлөрүн кечиремин, бирок пенденин пендеде акысы болсо, алар кечирмейинче, бири-бирине ыраазы болмоюнча, мен алардын акысына киргизбейм, кечирбейм" дейт экен. Ошондой эле пайгамбарыбыз айтат: "Кайсыл бир мусулман кайтыш болсо, анын аласа бересе карыздары бар болсо, мына ошол аманаттарды бир киши кепилдик алып төлөп бермейинче, маркум адамдын мойнунан ал сакыт болбойт экен, кутула албайт экен. Эгер бейиштик болсо дагы, ал карызынын себебинен бейишке кире албай калат" дейт. Кимдир бирөөңөрдө акысы бар болсо, бережеңиздер болсо келип бериңиздер, алазаңыздар болсо да келип алыңыздар. Ал эми бересени берүү үчүн күбө шарт эмес, алып келип бере бересиз. Аласаңызды алыш үчүн сөзсүз түрдө ишеничтүү болгон эки адамды күбө кыласыз. Ошо эки кишинин күбөлүгүндө иншалла аманаттарын өз ордуна иншалла төлөп берет. Анда эмес, урматтуу туугандар, ниет кылабыз, ниет кылдым. 4 такбирлүү жаназа намазын окууга жүзүмдү кыблага бурдум, алдыдагы имамга уюдум. Алла үчүн деп ниетти түздөңүздөр. Аллаху акбар. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Amin. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affa fa'fu anha ya Rabbel alemin. Rahmet ya Rabbi. Allahu Ekber.